Assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, үй алам деп жүргөн мекендештер, көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын Арчебешик конушунан сатыла турган үй бар экен. Даяр 2 кабаттуу жаңы салынган үй, эч ким жашай элек. Бүт коммуникациясы централдык экен. Дареги мен силерге түшүндүрүп берейин. Мына ушул светофор бул Шералиев көчөсү менен дал мына ушул Куюков көчөсүнүн кесилиши болот. Эгер жал тараптан келсеңиздер, Баха көчөсүнөн келсеңиздер, Шералиев көчөсүнөн өтүп эле оң тарапка буруласыздар. Тетиги токтоп турган машинадан кийин эле сол жакта жайгашкан бул Көпүрө базар көчөсү. Мындан ары өтсөңүздөр, дээрлик бир 700-800 метрден кийин Чортеков көчөсүнө барат. Анан өйдө чыксаңыздар магистралга, оң тарапка бурулуп ылдый түшсөңүздөр 4-чү ооруканага барат. Эгерде Чортеков көчөсүнөн келсеңиздер, анда дал мына ушул Көпүрө базар көчөсүнөн сол тарапка бурулуп келесиздер. Урматтуу мекендештер, мен сатыла турган үйгө келдим. Бул дал ошол Көпүрө базар көчөсү, Куюков көчөсүнөн ылдый тарапка дээрлик бир 70-80 метр, 100 метрге жетпей жүрсөңүздөр, жолдун сол жак бетинде күн батыш тарабында дал мына ушул 10А дарегиндеги 2 кабаттуу жаңы салынган особняк сатууга коюлуп атат. Участогу 4 соток экен, көрүп турганыңыздардай, чегарасы деле билинип турат. Бул тарап бир 12-13 метр болсо, узуну бир 35 метрден ашыгыраак жер тилкесине ээ болгон ушул үй сатылат. Маршруттук каттамдар бар. Ылдый тарапка ушул көчө менен түшсөңүздөр, Акунбаев көчөсүнө чыгасыздар. 4-Горбаница, Нижний Жал, Ош базар тараптарга, Баткен базар тараптарга барсаңыздар болот. Мен эми силерге үйдүн ичине кирип толук маалыматтарды берейин. Бурсатканы көрүп турганыңыздардай көчөгө чейин өстүрүп, көчөгө чейин басылган. Бул жагында болсо мынакей керамогранит, бүт соколдор керамогранит, үйдүкү дагы. Бул жакта автоматтык дар базасы жана бул жагында болсо отдельный калиткасы менен экен. Үйдүн кире беришине байкап турганыңыздардай навес жабылган. Оң тарабыңыздарда очоккана, бул жерде ошол мойкасы, бүт очогу, барбекю, кыскасы, бүт эт туурай турган столешницаларына чейин бүт бүткөн. Үстү мынтип лист менен жабылыптыр. Бул жагында болсо сүрмө дарбаза, бир унаа, кааласаңыздар кошуп унааны токтото берсеңиздер дагы болот экен. Кире беришинен навес, мындан ары өтсөңүздөр, үй 4 тарабынан салынган, оңго 12, жалпы 220 метр квадрат болуп калат. Ушул жаркыраган үй сатууга коюлду. Эми маалыматтарын бере берейин. Бул жерде коммуникация бүт, газ, суу, свет, канализация бүт централдашкан. Маршруттук каттамдар дагы бар. Кыскасы интернет бүт нерсе бар. Эми Арчебешик конусун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Көпчүлүк ушул тараптан үй көп издейсиздер. Мына ушул үй сатылат. Астында болсо 3 бөлмө, бир санузел, экинчи этажда дагы 3 бөлмө, бир санузел. Анан кичинекей чакан холдор дагы бар. Бул тараптан подвалга түшүп кетет экенсиздер. Ал эми бул тараптан болсо үйдүн арты тарабына өтөсүздөр. Жүрүңүздөр. Мен эми силерге үйдү кирип тааныштырып берейин. Бул жерден мынакей лестницадан, кенен лестницадан келсеңиздер, бурон эшик. Эшикти дагы жакшы мынакей калыңын караңыздар, бир 15 сантиметрдей калың эшик коюлуптур. Ички тарабы болсо ак түстө жасалган. Үйдүн ичи болсо мына ушундай сонун үй болуп бүтүптүр. Бул жагынан мына экинчи кабатка чыгат. Экинчи кабатка чыккан лестницасы дагы өтө сонун сапаттуу материал жана размерлери дагы аябай жакшы. Баш тийбейт. Кыскасы бир четтен лестницаны аккуратный кылып тепкичти чыгарыптыр. Бул жери холл, угловой бурчка диван койсоңуздар болот экен. Үстү мына ушундай оор, сложный потолок деп коет. Мына ушундай болуп бүтүрүлгөн. Үй кызыл кирпичтен салынган 2023-тün аягы бүтүптүр. Мына эми азыр сатууга коюлуптур. Паровой отопление бар. Газ менен дагы газ да келген бул жерге. Газ менен да печкасын коюп туруп жылытсаңыздар болот. Азыр учурда көмүр менен жылыта турган печкасы бар экен. Бул жакта автоматтар, бра чырактар экен. Өткөндөн кийин бул жерде мындай сонун ашкана. Бул жагынан мынакей өзүңүздөр каалаган эмеректи койсоңуздар болот. Бул жакта сыртка чыгып кете турган, жел чыга турган, воздух чыга турган тешиктер бар экен. Үй аябай бийик, 3 метрден ашык, бир 3-10-3-15 чыгып калат потологуна чейин. Асты бүт кафел, бул жеринде бүт теплый пол бар, жылуу полу бар, суу, ысык суу, мустак суунун бүт темирлерин чыгарып коюптур. Ылдыйкы точкалары, анан өйдөңкү точкаларына чейин бүт чыгарылган. Ички доборлор дагы жыгачтан жасалган, жуганга ыңгайлуу. Анан эшиктер дагы сапаттуу, жакшы эшиктер коюлган. Бул эми мынакей ачылыш жабылыштарына байкаңыздар. Мына ушул фурнитураларына чейин баарына көңүл буруп жакшы койдурдук дейт. Бул жакта болсо телевизор кое турган орундук экен, астында кичинекей кладовкасы. Асты болсо мына ушундай дуб ореховый светте, жаңгак светтеги паркеттер коюлуптур. Бул жактан эки чоң эшиктен сиздер коноктордун бөлмөсүнө кирет экенсиздер. Эшиктерди байкаңыздар, мындай звук жок, анан оор эшиктер экен. Бул дагы аябай жакшы баланат. Оң тарабына ушундай сонун кашемир сыяктуу материал менен бүт
облицовкасы бүтүптүр. Ал эми бул болсо чоң 7/4 размердеги чоң коноктордун бөлмөсү. Бул жагында пластикалык терезелери, астында пара отоплениялары, бүт плюнстары, потолок плюнстары, бүт бүткөн. Мынакей люстраларына чейин коюлуп тур. Кыскасы чоң стул коесуздарбы же эмерек коесуздарбы, шкаф коесуздарбы өтө сонун. Бул жакта мынакей сонун кылып бырачырактарын да коюптур. Эшиктер бүт ичи сыртынан эмелери коюлган, мындай обналичниктери коюлган. Эшиктин өзү дагы аябай жакшы эшиктер коюлуптур. Так, мунун тушунда болсо, коноктор бөлмөсүнүн тушунда бул жакта болсо мындай чоң санузел. Кафелдерден аябай жакшы сапаттуу керамограниттер коюлуптур. Байкап турганыңыздардай размерлери 1,20-60 чоң размердегилер коюлган. Пара отопление, душевой кабинка, бул жагында кир машина, раковина, майда чүйдөлөрүн коюп кеткенсиздер, бүт унитаздарды чейин койгон. Паткүлөч, кыскасы мебелдер менен эле кийим кечеңиздер, төшөнчөңүздөрдү алып келип жашайсыздар. Үй паткүлөч бүткөн. Bunun жанында дагы бир бөлмө, чаканыраак бөлмө, бир 3/4,5 чыга турган бөлмө. Бул жөн эле коноктор келгенде, же болбосо кыргыз үй деп азыр биринчи этаждарда ушундай бөлмөлөр көп коюлуп атат. Ушундай салынган абойлордон сонундай комбинация болуп жасалган абойлор экен. Биринчи этажда жалпы 3 бөлмө болду, кухня, анан коноктордун бөлмөсү, кыргыз үй, анан бул жерде чакан холл, анан даратканасы болду. Эми экинчи этажга көтөрүлүп чыгабыз. Байкап турганыңыздардай, балясиналардан өтө сонун. Бул жагы чистый жыгачтын свети боюнча калтырыптыр. Бул жактар болсо мындай молочный цветтеги, ач сүт цветтеги деп койсок болот. Ушундай сонун жыгачтар менен бүтүрүптүр. Бүт рамкаларга коюлган, неоклассика эске алынган. Бүт көрүп турганыңыздардай, экинчи кабатка чыгышта өтө сонун. Бул жакта терезе калтырыптыр. Экинчи кабаттын размери, мына лестницанын размери 1,10-1,20 тегерегинде. Экинчи кабатка чыкканыңыздарда бул жерде дагы чакан холл, мынакей караңыздар. Чакан холл болот экен. Үйдүн астында мына коридор эмес, мындай холл кылып, бүт бөлмөлөргө бөлөк-бөлөк кирип кете турган кылыптыр. Буралардан көрүңүздөр, үстүнү караңыздар эми. Бүт сонун. Монтип люстралар дагы жакшы люстралар коюлуптур. Жарык да берет, анан кооздукту дагы берет экен. Биринчи бөлмөдөн баштайбыз. Бул бөлмө жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Эми кыздарга атап койсоңуздар да болот. Мына мен эми силерге айнек жактан үйдүн кире беришин да бир сере көрсөтүп коеюн. Мынакей үйдүн кире бериши. Сонун. Бул жактан Жал микрорайону, бул Арча эшик. Өйдө дагы Шералиева магистралга чыгып кетсеңиздер болот. Бул жакта болсо Нижний Жал, Акынбаев көчөлөрү, оорукана, 4-оорукана. Бүт жагы жакын. Абойлордон аябай жакшы абойлор тандалган, моющий, өтө сонун абойлор. Так, улантабыз. Кайра холго чыгып, оң тараптагы кийинки эшикке киребиз. Бул кийинки эшик, бул болсо экинчи кабаттагы даратканасы. Мынакей ванналары бүт коюлуп, бүт даяр экен. Бул жакта дагы бүт кир машина, раковина, унитаз, бүт нерсени койсоңуздар болот. Чоң размерде калтырылган. Эмелер дагы, мраморлар дагы жакшы мрамор калтырылат. Так, мына кийинки эшикте болсо бул жерде ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул узуну бир 5 метр, туурасы 4 метрлик чоң бөлмө экен. Мынакей караңыздар. Өтө сонун. Бул болсо күн батыш тарабы. Шаардын ортосу болуп калды. Жарчы эшик дагы бул жака дагы чоң конуштар уланып, азыр эми жакшы жерге ээ болуп калды Арча эшик дагы. Мынакей. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болду. Бул жакта холдо телевизордун орду. Бул жака эми диван, майда чүйдөлөрдү койсоңуздар болот экен. Үй сонун бүткөн туугандар. Чынында видеодан сырткары деле айтайын. Үй өтө сонун бүтүрүлгөн. Бул уул балдардын комнатасы десек болот. Дагы бир жаш балдар уктай турган бөлмө. Мынакей. Бирсине айланып көрсөтүп коеюн. Бул жакта уже кошуна. Бул жакта болсо мынакей 1 метр чыталып, дуал болгон. Мына ушундай. Эми силерге баасын айтайын. Баасы $235 000 сурап атыптыр. Алмашу вариантын сразу силерге айтып коеюн. Алмашу уна $15-20 000 уна болсо, калганына акчалай түрдө алмашам деп эси түшүндүрдү. Силерге дээрлик толук маалымат бердим окшойт. Коммуникациясы, газ, суу, свет полный централдык. Үй толук эме бүткөн, сырты жылууланган. Ал эми азыр подвалдын топкасын силерге көрсөтүп коеюн. От жага турчу жерини мынакей подвалга бул жактан чөткөнсүздөр. Бул жерде болсо мына бурчатканы изи турат, көрүп турганыңыздардай. Айланта бурчатка, анан мындай 2 сантиметрлик таза нукура гранит менен бүт басылыптыр. Экинчи эме подвалына кире турганбызда, подвалы бир 20 квадраттын тегерегиндеги тех бөлмөсү. Бул жерде эми топка, майда чүйдө
инструмент ар жак бер жактарды койгонго болот. Бул жерде твердый топка деп коет, баягы көмүр менен жага турган. Анан эми бул жакта газ киргизиптир. Бул жерге газ печке койсоңуздар, газ менен да жылууласаңыздар болот. Эми муну кааласаңыздар теннис залбы, же тренажерный залбы кылып койсоңуздар да болот экен. Үй жалпы 2 кабаттан турат. Баасы $235.000. Кызыккандар экран астында телефон номерлери калтырдык. Чалып байланышып, тез кабардан көрдүк деп келсеңиздер, буюрса жакшы скидкасын жасап беребиз дейт. Бул жака кошуп кичине дагы унаа койгонго парковка кылсаңыздар болот. Же болбосо кирип эки жака каратып токтотсоңуздар дагы болот экен. Бир калча артта карап коеюнбу? Мына ушул үй сатылат. Чалып көрүңүздөр эсине.